Азыркы убактарда убактылуу Москва шаарында эмгектенем. Дөөлөт компаниясына, строительный компания дейт, курулуш компаниясы дейт. Анан ошону мен ТикТокто жүрөт. Сыймык Бейшекеевдин сүйлөгөн эмеси бар экен, элдерди ушул курулуш компаниясына келиңиздер деген. Ошол аркылуу мен келип калдым бул жакачы. Мен тандоом эмен дөөлөт курулуш компаниясын. Эң биринчи бул эч кандай пайызы жок. 10 жылга договор түзөсүн. Кааласаң пайызын төлөйсүн, 10% пайыз төлөйсүн. 20%, 30-дук. Кааласаң пайызы жок төлөйсүн. Мага эң жакканы ушул болду. Андан кийинкиси бул дөөлөт курулуш компаниясынын ремонту. Ремонт аябай жакшы. Каалаган каалгасын өзүң коесуң. Сен клиенттерден сурайт экен, кайсыны коюп берейин, ламинантты кайсыны коюп берейин. Эгер ошо коймолуп турган болсо, ошол ремонттун компания өзү кылып берет. А башка компанияларда, башка строительный компанияларда сыртын бүтүрөт, ичинде ремонт кылышпайт экен алар. Ички ремонттун өзүң кылып аласың. А дөөлөт компаниясында, курулуш компаниясында ремонттун өзү кылышат. Ага ушул жагы да аябай жакты. Пайызы жок, пайыз аябай 10 жылдык пайыз менен 10 жылга договор түзөт экенсиң. 10 жылдын ичинде ошол эмен кааласаң 5 жылда бүтүрөсүн, төлөп бүтөсүн. Кааласаң 3 жылда, кааласаң 10 жылда. Мага ушулар аябай выгодно болду. Дөөлөт курулуш компаниясына кыргыз элим, келиңиздер, договорду түзүңүздөр. Менин тандоом дөөлөт курулуш компаниясы болду. Бул договорду аябай жакшы жазылган. Бардыгынын юристтери бар конкретно. Нотариальный конторадан, госрегистрден мен бүт баарынан өттүм. Булардын бардыгы бесплатно. Ошентип дөөлөт курулуш компаниясын тандадым. Сиздерди да чакырам, келип дөөлөт курулуш компаниясына үйлүү болуңуздар.